Атамбаев менен азыр жакын болдуңуз ба? Азыр жакшы. Эми досум оор абалда турса, өзүмдүн шайлоого барар, барбасындагы күмөн салам. Азыркы түзүлүп калган системада конфликтный потенциал көбүрөөк болуп калды. Шайлоону бийлик өткөзөт, шайлоону бийлик бузат, революцияга бийлик алып келет. Өзүнө жаккан убагында келип, алдына жыгылгандарды ким коюп атат? Мисалы? Мисалы кереги жок. Кумтөр боюнча мамлекеттин кылып аткан аракети жакшы, бирок туура эмес. Атамбаев реванш алып, кайрадан бийликке келейин же ушул менин эң жакын шакирттерим бийликке келсин деген идеяны, ойду тыйтып жатат дегендер да болуп жатат. Эми эң биринчи Атамбаев эң жакын шакиртин алып келип көрдү. Ал ким? Сооронбай Жээнбеков. Экинчиден, мен Атамбаевдин кайра президент болуп келишине каршымын. Атамбаев түрмөдө жатканга караганда эркиндикте жүрсө, кооптуулугу азыраак болот да. Туйгуналы мырза, саламатсызбы? Маектешүүгө убакыт тапкандыгыңыз үчүн ыраазычылык билдирем. Мындан 2 жылча мурун болуш керек эле, журналист кыздын кебетеси жакпагандыгы үчүн сиз коомчулуктун сынына кабылып, анан кызматтан кеттиңиз эле да. Андан бери убакыт чыны менен эле учкан куш экен, бат эле өтүп кетиптир. Былтыр болсо парламенттик шайлоо алдында сизди кайсы бир партиянын тизмесинен эле көргөнүбүз болсо, негизи журналисттерге интервью бербей келе жатасыз да. Анан деги эле мени кызыктырганы журналисттер коомчулугунан көңүлүңүз калдыбы же айта турган маалыматыңыз жок болуп келдиби? Мен өзүм негизинен эле башынан эле Борбор шайлоо комиссиясында иштеп жүргөндө, министр болуп жүргөндө, губернатор болуп жүрдүм. Мен өзүм публичный адам эмесмин. Көп интервью бергенди жаман көрөм, өзүм туура эмес деп эсептейм. Ал эми ошол жердеги ороктоо окуя, бул эми мен эптеп кызматтан кетиргенге шылтоо таппай аткан адамдарга курал болду дагы. Бул тагыраак айтканда ал кездеги премьер-министрге, Премьер-министрге, президентке деле, тегерегине мен абдан ыңгайсыз адаммын да, анан ошону тим эле дуулдатышты. Менден жаман сөз айткан адамдар деле анча фабрика-тролго мындай кабылсабы? Фабрика-тролго ошончо көп чыккан жок да. Мени баары төлөп, атайын чыгарышты. Ал эми бир туура эмес айтылып калган тамаша болчу. Аны тим эле кыргыз элинин трагедиясына жеткизишти да. Айтып атпайбы, андан жаман сөз айтылган сөздөр тынч эле калып атпайбы? Эми мен аны туура эле кабыл алдым. Шылтоо таап кетиргиси келсе, кеттим шайлоого. СДПК партиясы менен барайын десем, СДПК чогулбай калды билесиңер. Республика партиясы менен бардым. Айтыңызчы, жакында эле социалдык түйүндөрдө Абдрайымов мырзага кылмыш иши козголот экен, камалат экен деген сыяктуу маалымат таркап кетти. Айрымдар сизге суроо салса, ал өзүңүз дагы ал тууралуу угуп жаткандыгыңызды, бирок үйүңүздө эле отургандыгыңызды айттыңыз да. Анан мындай кабар, маалыматтар эмне үчүн чыгып атат, ким тарабынан чыгып атат деген ойдосуз да. Деги эле сиз үчүн бул күтүүсүз болдубу же мындай күткөн эле окуя маалыматпы? Бул эми күткөн эле окуя маалымат, анткени мен оппозициялык маанайда экенин элдин баары билет. Мен ошо жанагы губернатордон кызматтан кеткен себебим да ошондон болчу. Мен Атамбаевди камаганга каршы болчумун. Анан мен майда июнда кызматтан кеттим. Августта жанагы кой таштагы чатак чыкты да. Бул жолу да мен өткөндө дагы интервью бергенде айттым. Азыр дагы айтып атам, президентти түрмөдө калтырып ошол жерден өтүп кетишине жеткизген туура эмес да. Бул кыргыз элинин тарыхы үчүн. Жалаң эле кеп Атамбаевди эмес, биз ушу аз сандуу эл ушинтип эле тытышып жүрө беребизби деп мен митингге чыгарып, элге чыкырык жасабадымбы? Ошо 17 сентябрда Алмаз Шаршенович 65 жашка толот. Ошондо митингге чыгып, бийликке кайрылалы,
Алмаз Шаршеевичти үй камагына чыгаргыла, Россияга барып дарыланып келсин деген кайрылуу жасайбыз. Ошону менен бирге башка саясий туткундарга дагы. Эми ар дайым мен айтып келем, биз аз элбиз, өз ара тытышканды токтотуп, ынтымакка келип, элдин турмушун алдыга жылдырганга аракет кылышыбыз керек да. Ар бирибиз өз ордубузда. Албетте 3 президент менен иштештиңиз, бирок сиз үчүн эң жакыны Алмазбек Атамбаев болду. Албетте ортоңуздарды карамышы каралаган учурлар дагы болду көрүнөт. Анан азыр болсо чыны менен эле ыкласыңыз менен ушунчалык жан тартып тургандыгыңызды угуп байкап жатабыз да. Эмне болуп кетти? Эмне болуп кетти деген кандай? Эмне болуп кетти ушунчалык азыр ал кишиге жан тартып атканыңызга? Ортодо ал киши жөнүндө деле жакшы ойлорду айтпаган учурларыңыз болуп келген да. Мен ар дайым өз оюмду ачык айткан адаммын да. Ошон үчүн Бакиев менен мамилем жакшы болчу, аны менен бузулду. Атамбаев менен мамилем жакшы болчу, аны менен бузулду. Сооронбаев Шарипович менен деле мамилем жакшы болчу, аны менен бузулду. Мен өз ушундай бир ыңгайсыз адам да. Адаммын да. Өз оюмду ачык айтам, жагабы, жакпайбы деп ойлобойм. Журналистканын өңү жакпаса өңүң жакпайт деп айтам. Атамбаев менен азыр жакын болдуңузбу? Азыр жакшы. Эми досум оор абалда турса, түрмөдө жатса, анан кийин мен бир кезде мени таарынтып койду эле, мамилебиз бузулуп койду деп үйдө жатпашым керек да. Биринчиден. Экинчиден, Кыргыздын тарыхы үчүн. Бул президентибиз түрмөдөн өлүп калса, бул тегерек эл журт бар, кошуна мамлекеттер бар. Кийинки жаштарыбызга да сөз кетет да, бул жаманат калат. Бул кыргыздар президентти момундай кылган деген сөз калат. Бул жаман сөз. Ошон үчүн бул жолдон кайтыш керек деп мен ар дайым айтып атам да. Эми Кудай сактасын, өлүп калса деп айтып атасыз да. Ал киши менен мындай тез-тез көрүшүп атасызбы, барып атасызбы, маанайы кандай, духу күчтүү киши деп калышат. Андай барып атам, бат-бат барып атам, акыр кайда эле ковид деп кирбей калдым. Эми шек билдирбей өзүн кармап атат, бирок чыны менен мен биринчи кесибим врач. Ооба. Давлениеси аябай түшүп, чын эле абал абдан эле оор. Ошон үчүн мен баягы ушу маселени көтөрүп атам да, көтөрүп атам. Анан эми Алмаз Шаршенович деле түрмөдө отура бергенде Кыргызстандын абалы оңолуп кетпейт да. Ал кишинин саламаттыгы азыр кандай? Мисалы, келечек жөнүндө сүйлөшөсүңөрбү же азыркы бир саясий кырдаалдарды талкуулап, оюн айтабы ал киши? Албетте айтат, ал деле айтат, ошо Кыргызстанда тынчтык болсо, бир алдыга жылсак болот эле. Мен көп нерсени кылдым, кээ бир нерсени кыла албай кеттим, кээ бир нерседен жаңылып турмун деп өз оюн айтып атат. Так что ал деле мындай бир өтө эле бир ызы-чуу чыгарып чаң салайын деген ою жок. Анан эми кээ бир кишилерге анын абактан чыкканы жакпай атат. Кимдерге? Эми аны айткан болбойт да. Бул жерден эртең менен сотко берсем да кылам. Сиз андай провокационный суроону бербеңиз да мага. Дегеним, эми аты жөнүн атабасаңыз дагы ал бийликтеги отурган адамдар үчүн ыңгайсыз болуп атабы же баягы бир кезде ал кишинин запкысын көргөн адамдар үчүн ыңгайсыз болуп атабы? Аларга дагы, буларга дагы. Албетте, эки дос деген түшүнүк, ошо Атамбаев кызматтан кетип, анан кийин Жээнбеков мырза президенттикке келгенде ушул түшүнүк калыптанды эле да. Анан Жээнбековду жеригени белгилүү коомчулук үчүн. Бирок азыркы президент Садыр Жапаров бийликке келген эң алгачкы убакытта ал киши көбүн чыккан жок эле да, мындай байкоо статусунда тургандай таасир калтырган биз үчүн. Өткөндө массалык маалымат каражаттарынын ал кишинин бир чакан каты билдирүүсү чыгып кетти да. Анан азыркы бийликтин иш аракеттери боюнча Алмазбек Атамбаевдин ою кандай болду экен? Эми азыркы бийликтин иш аракеттерин баарыбыз көрүп атпайбызбы? Анча эле жакшы эмес азыркы бийликтин иш аракеттери. Биз да айтып атабыз аны ачык эле. Мына көп сүйлөп чек ара маселесин туура келген жерден да, туура эмес келген жерден да көтөрүп атып, тажиктер менен чатак чыкты. Анан тажиктерден кагылыштан канча кишибиз өлсө, президентибиз Тажикстанга барып алды. Аз келгенсип Түркмөнстанга барып, Рахмонго орден бергенге катышты. Эл ынтымагы деген орденди Тажикстандын президентине Рахмонго берилди Түркмөнстанда, билесиңер. Ошол жерде жанында Садыр Жапаров турду. Бул менин оюмча өтө чоң ката да. Садыр Жапаров Тажикстанга да барбаш керек эле.
Түркменистанга да барып орден бергенге рахмым, катышпаш керек эле. Бул жалпы элдин намысына тийип аткан нерсе да. Бул биринчиси. Экинчиден туура келеби, туура эмес келеби, баарын эле жакпагандын баарын эле четинен камай берсе, каяка барабыз биз? Камай берсин баарын четинен анда. Бул элдин кыжырына тийген окуя болот. Ошон үчүн буларды бу эки дос токтотуш керек. Токтотуш керек. Анан кийин аз эл болсок, анан күнөөсүн билип билбей, далилдеп эле четинен камай берсек, куздура берсек, бизде келечек жок да андачы. Бул маселеге дагы токтолобуз. Мен дароо сурай кетейин. Эми мына 17 сентябрда бир масштабтуу иш-чара өткөргөнү жаткан экенсиздер, аны учкай айтып өттүңүз. Бирок Кыргызстанда мындай саясий кырдаалды курчутуп жибербейбиз деп кепилдик бере аласыздарбы дегеним, эгерде ошондой бир олко-солко кырдаал жаралып кетсе, ким жоопкерчиликти мойнуна алат? Эч кандай кырдаал өзгөрбөйт. Биз биринчиден саясий туткундарды чыгар, Алмаз Атамбаевди дарыланга жөнөт деп кайрылып атабыз. Экинчиден Алмаз Шаршеновичтин өзүнүн суроосу боюнча биз ал иш-чараны кой таштан өткөзөлү деп атабыз. Анткени чыны менен ал үйдө көп жамандык болуп кетти, ызы-чуу болуп кетти. Туулган күнүн белгилеп, той кылып, андан кийин ал жашаган үйдө мындан кийин жакшылык болуп жүрсүн деген ырым менен кой ташты өткөзөлү деп атабыз да. Анан баары тынч өтөт. Анан өздөрү жанагынтип урап ата берсе, албетте бара-бара азыр болбосо кийин дагы бир чатак айланышы мүмкүн да. Биз деп калдыңыз, сурайын дегеним, Алмазбек Атамбаев кызматтан кеткенден кийин анын эң жакын адамдары деле бурулуп кетти. Анан кимдер, бул биз деген түшүнүк кимдер? Аттуу баштуу же болбосо мындай публичный саясатчылардын ысымдарын атап бере аласызбы? Ошо күнү 17 сентябрда бардыңар келип, азыр айта албайсызбы? Атамбаевди колдоп атканын, ким саясий туткундарды бошот деп атканын көрөсүңөр. Азыр алдын ала айтпайм, андай кажет да жок. Ошондо көрөбүз. Анан кийин биз деле өтө көп кишини чакыралы деген оюбуз жок. Баягы эле жакын тарапташтар, эски партиялаштар, жана сиз айткан Атамбаевди сатып кетпеген адамдар, ошо эле Темир Сариевке, ошо эле Жантөрө Жолдошевичке, ошо эле жанагы камалып жаткан Жеңиш Молдокматов, жаш жигиттердин тарапташтары, буларды да чыгаргыла эми, болду эми. Бири-бирибизди эле камай беребизби деген чакырык менен, тилек менен чогулуп атабыз да. Бийликке чакыруу жолдоп көрдүңүздөрбү? Сөз болду, тегерегиндегилерге айтылды. Азырынча эч кандай реакция жок. Айтыңызчы, сиз албетте КСДП партиясынын эң активдүү мүчөсү элеңиз. Парламентке дагы келишиңизде, парламентте анын лидери, ошол активдүү мүчөлөрү менен эң жакын достордон болуп отурдуңуздар да. Менимче ал партиянын тагдыры бүгүн сизди деле ойго салса керек, эгер ойго сала турган болсо. Анан эмне болуп атат? Азыр биз билгени партия 2-3кө бөлүнүп кетти. Бүгүнкү тагдыры кандай? Мен КСДП партиясы менен бирде жолу депутат болгон жокмун. Партиялык тизме менен. Мен бир мандаттуу округтан Ысык Атадан шайлангам 95-жылы. Андан кийин албетте партиянын эски мүчөсүмүн, башынан качып келатам. Анан Алмаз Атамбаев президенттен кеткенден кийин аны алсыратыш үчүн партияны атайын Сагынбек Абдрахмановду пайдаланышып, Атамбаевка таарынган адамдарды кошуп, партияны экиге бөлүп, ошо менен партия ошоске чейин эки баштуу болуп отурабыз. Эски партиялаштар Сагынбек Абдрахмановду тааныбайт. Сагынбек Абдрахманов анча-мынча кишилер менен СДПКнын лидери менмин деп жүрөт. Ошо менен азыр ара жолдобуз СДПК партиясы. Бирок антейин десең, социал-демократтар деген ат менен азыр жаш лидер катары Темирлан Султанбеков жетектеп атат көрүнөт, Анан жергиликтүү кеңештин шайлоолорунда аз болсо дагы Бишкек шаарында бир 5-6 мандат алды көрүнөт. Эми ошол эле маалымат каражаттарында же инсайдердик маалыматтарды алсак, ал Султанбековду дагы партиянын катарынан же лидерликтен сүрүп чыгаруу аракети болуп жаткандыгын угуп жатабыз. Бул маалыматтын канчалык деңгээлде чын төгүнү бар? Анысын билбейм, бирок чыны менен
социал-демократтардын арасында биздин эски партиялаштар бар. Чыны менен алар СДПКны улантканга аракет кылып иштеп атышат. Сиз эми бул КСДП партиясында баягы тажрыйбалуу саясатчы катары ишин колго алайын деген оюңуз барбы? Деги эле бул тууралуу Алмазбек Атамбаевдин өзү менен сүйлөштүңүзбү? Ал кишинин сунушу болдубу? Мындай кандай жардам бере аласыз? Өткөн парламенттик шайлоонун алдында чыны менен эски партиялаштар, жаңы СДПКдагылар чогулуп, эми СДПКнын башына өзүң туруп бер. Өз ара эми бир партияны бөлгөндү, тарапташтарды бөлгөндү токтотолу деген сунуш болгон. Мен аракет кылгам. Бирок Сагынбек Абдрахманов СДПКнын лидерлигин бербейм деп бийликтегилер менен сүйлөшүп СДПК чогулбай калды. Андан кийин ал боюнча сөз жок. СДПК да ишик бар. Ушеске чейин Сагынбек Абдрахманов да аны деле эч ким алайын деген ою жок. Социал-демократтар деле эч ким алайын деген ою жок. Бу жерде биздин бүгүнкү 17-синде бүгүн штаб чогулуп атабыз. 17-синде митинг өткөрүп аткан максатыбыз бул шайлоо эмес. Бул Кыргызстанды. Бирок алдыда шайлоо келатат да, баары бир ал тууралуу сурабай кое албайбыз. Шайлоо эмес. Бул биз ушу саясий туткундарды бошотолу, эл аралык абал начар, элди бир ынтымакка чакыралы деген эле аракет да. Аракет. Сиз 2020-жылы парламенттик шайлоодо Республика партиясынын байрагы менен аттандыңыз эле. Анан көптөрүн бул тандоо таң калтырган. Бүгүн Бабанов менен мамилеңиз кандай? Мен Бабанов менен ар дайым мамилем жакшы болгон. Мен көп эле саясатчылар менен мындай калыс түз мамиледе жүрөм. Атамбаев менен Бабанов урушуп аткан маалда дагы, Атамбаев менен Бабанов менен Жээнбеков талашып аткан маалда дагы мен Жээнбековду колдогом абдан. Бирок Бабанов менен мамилем түздө болгон. Ал эми 20-жылы СДПКны чогулта албай койдум. Башка партияларда да сунуш болду. Бирок мен ошо республика менен барганды туура көрдүм да. Айтыңызчы, эми болсо алдыда албетте парламенттик шайлоо жакындап келе жатат. Сиз кимдин байрагын кармайсыз, ким менен кошуласыз деген суроолор аябай көп берилип жатса керек. Анткени сизди баягы чүйдөгү бир таасирдүү саясатчылардын катарында атап жүрүшөт. Азырынча ал маселе чечиле элек. Өзүмдүн шайлоого барар барбасымдагы күмөн санам. Мен эми 36 жашымда депутат болгом, бул эмнекенин көргөм. Кийин Борбор шайлоо комиссиясында 2 жолу төрага болдум. Ошон үчүн мен көп деле мындай ошо ызы-чууга аралашайын деген азырынча оюм жок. Бирок сунуштар болуп атат. Тиги партиянын башына туруп бер, бу партиянын башына туруп бер деп. Аны эми алдыда дагы убакыт бар. Эски партиялаштар менен кеңешип туруп чечебиз. Мурдатан эле парламенттин жарымы партиялык, ал эми жарымы бир мандаттуу округдардан болсун деген ойду дайыма көп айтып келчү элеңиз. Эми сиздин ал тилегиңиз ишке ашты көрүнөт. Баш мыйзам кабыл алынды. Азыр ушул система же ушул жогорку кеңешке ушундай система менен бара турсак, мындай биз ийгиликке жетишебиз деп ишенип турасызбы? Анткени азыр ушул абалда мындай көп опурталдуу учурлар болоорун айтып жатышат да. Туура, чыны менен азыркы түзүлүп калган системада конфликтный потенциал көбүрөөк болуп калды. Жана преференциальный система деген, анан бир эле тур менен бүтөт деген. Мен максатым баягы катуу список болуп эле өзгөрбөгөн. Анан кийин бир мандаттуу округдарда 2 тур болуш керек эле да. 2 тур болгондо ошо элден чыны менен жеңген киши сурулуп чыкмак. Азыр бир айылдан 2ден киши чыгат. Ошондо бир ошолордун арасынан бир эле аз добуш алган киши 100 000 шайлоочу бир округ болсо, ошонун бир 10-дун тегерегинде алган киши депутат болот да. Бул дагы кандайдыр бир себепте чатак алып бериши мүмкүн. Сөзсүз 2 тур болуш керек болчу да. Демек, кайрадан парламентке олигархтар келүү тобокелчилдиги барбы? Ал эми ар дайым бар да. Дайым бар, Ар дайым бар.
Мен эсимде, сиз Кыргызстанда бийликти фюрердик партиялар башкарып жатат деп, анан досуңуз Атамбаевдин каарына калганын жайыңыз бар да. Эми деле эгерде ушул система менен бара турган болсок, анда бийликтин партиялары башкарып калат деген ой сизде барбы, жокпу? Эсиңизде болсо, мен ал ойду 12-13 жылдарда айтсам керек. Чыны менен 10 жылы бийликти алганда партиянын лидерлери өзүнө мыйзамды тууралап жазып алган да. Бир мандаттуу округдарды жоюп. Бирок бул ойду кийин деле кайталап жүрдүңүз. Ар дайым айтып жүрөм. Эми мен ар дайым түз айтам деп атпайм. Мен адамга жаганбы, жакпаймбы деп ойлобойм да. Өз оюмду түз айтам. Азыр эми Азыр бийликтин партиялары жокпу? Азыр эми баягы орустардын бир жакшы сөзү бар. История учит, что она никого ничему не учит деп коет да. Өткөндө мекеним Кыргызстан, биримдик Кыргызстан болуп 3 партияга, бийликтин партиясына басым жасалып, революция болуп кетти. Азыр да ошондой тенденциялар бар болуп атат. 1-2 партияны эле бийлик колдоп өткөзөбүз. Биз адым ресурсту, акчаны пайдаланып, шайланып алып, парламенттин көпчүлүгүн алабыз деген тенденция кетип атат. Эми жыйынтыгы эгерде ошондой бара берсе, дагы ызы чуу чыгат да. Мына 15-жылы мен төрага катары республика боюнча шайлоо өткөздүм, билесиңер. Тынч өттү. Жаңы шайлоо, жаңы саноо методун киргиздик. Адым ресурсту пайдалаганга катуу бөгөт койдук. Атамбаев өзү кийлигишпегенге аракет кылды. Ошондо 6 партия кирди, билесиңер. 6 партия кирип, шайлоо жакшынакай өтүп, тынч өтүп, эч кандай ызы чуусу жок. Кийлигишпегенге аракет кылдыбы же кийлигиш аз да болсо демек кийлигишкен экен да, Аз да болсо кийлигишкенге тегерек аракет кылды. Ошондо эсиңерде болсо, биринчи эскертүүнү Борбор шайлоо комиссиясы СДПК партиясына берди. Эми дагы буссаңар силерди дагы жазалайбыз, 2 эмеден кийин списоктон алабыз деп. Эми публикага андай дагы керек. Публикага эмес. Анткени биздин ошо чечимди Фарид Ниязов сот менен жокко чыгарды. Бизден коркконданчы. Эгерде публикага болсо, андага тийбейт эле да. Бир чечим, 2 чечим, анан барып партиялык шайлоодон чыгат да. Ошо биздин чечимди Фарид Ниязов сотко берип, Борбор шайлоо комиссиясынын эскертүүсүн жокко чыгарды. Башкача айтканда, Борборлук шайлоо комиссиясы баарын көзөмөлдөп, баарына калыс карап, шайлоону жакшы өткөзүп берди. Ошондо биздин состав абдан жакшы, калыс состав болчу. Албетте, сиз Борбордук шайлоо комиссиясын 1 эмес 2 рет жетектедиңиз да. Анан дайыма ошол учурда мен таза, ачык шайлоо өткөрдүм деп мактанып жүрдүңүз. Азыр болсо, ошол учурдагы өткөн шайлоолордун деле кемчилиги дайыма сынга алынып келинет да. Анан эми соңку шайлоолор эмне үчүн анда мурдатан бир системага салып койсоңуз таза өтпөй атат? Мына мен биринчи жолу төрага болгондо Куронбек Салич Бакиев шайланды. Чыр чатагы жок, жакшынакай турабы. Андан кийинки чоң шайлоону мен 11-жылы Алмаз Шаршенович Атамбаев шайланганда өткөздүм. Ал дагы жакшынакай өттү. Ташиев да жакшы добуш алды. Мадумаров да жакшы добуш алды, билесиңер, жакшы алышты. Калыс ушундай өткөздүк. Андан кийинки чоң шайлоону 15-жылы парламентскийде өткөздүм. Жакшынакай жакшы өттү. Мына азыр эми кемчилиги жок чоң иш болбойт. Кайсы чоң иш болбосун, кемчилик болот. Бирок биз чыны менен дүйнөлөрдөн биринчи болуп, шайлоо бүтөр замат жыйынтыгын түздөн түз Борбор шайлоо комиссиясынын серверинен чыгардык. Мурун эсиңиздерде болсо, участкалык шайлоо комиссиялар жыйынтыгын акимге көтөрүп келип, бийликтегилер каалагандай оңдоп, бийликтин каалаган кишини эле депутат кылып койчу. Ал механизм кеткенден кийин шайланам деген адамдар айла жок, түздөн түз шайлоочуга кайрылды. Шайлоочулар менен сүйлөп, иштешип, акча берип атышпайбы? Мурун шайлоочуларга акча берилчү эмес. Бул дагы өтөт, бара-барачы, бара-бара өтөт бул. Так что биздики дүйнөдөгү эң башкача айтканда
жакшы шайлоо участогунун ичиндеги жакшы процесс болду да. Эми сыртына биз ар дайым таасир бере албайбыз. Биздин ошо методду келип эсиңерде болсо 65 өлкөдөн келип көрүштү. Тетиги Бразилиядан, Южно Африканский республикадан, Кениядан баары келип көрүп, кийинки маалда ушу өзү санай турган урнага көп мамлекеттер өтүп атат. Анткени бардык мамлекеттерде ал тургай Америкада дагы шайлоодон чатак чыгып атпайбы. Албетте андай шайлоо өткөрөбүз деп чындыгында эле абдан чоң каражаттар дагы сарпталганы белгилүү. Эми айтыңызчы, азыр учурдагы борбордук шайлоо кечирип коюңуз. Чоң каражаттар Корея мамлекетинен кетти 6 миллион доллар. И Япон мамлекетинен кетти 5 миллион доллар. Ал учурдагы борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнүн тазалыгына сиз сөз тийгизбейсиз, туурабы? Мен өзүм баштап, мүчөлөр абдан мыктылар эле, кесипкөйлөр эле деп келесиз. Макул. Эми анда айтыңызчы, азыркы учурда борбордук шайлоо комиссиясынын курамы кайра шайланды. Кандай ойдосуз? Деги эле БШКнын мүчөлөрү качан бийликтен көз карандысыз иштей алат? Ошондой механизм кантип киргизсек болот? Биз убагында киргизгенбиз, чыны менен БШКнын мүчөлөрүнүн статусун жогортуп, кол тийбестигин дагы кызматтан албастыгын да мыйзамга киргизгенбиз. Азыр бир аз өзгөрүп калды, бирок негизинен менин оюмча азыркы борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү жакшы эле адамдар шайланды. Баары өмүр жолу бар, тажрыйбасы бар адамдар шайланды. Баарын дей албайм, бирок көпчүлүгү чыны менен эле көз карандысы адамдар. Төрайымы? Төрайымы деле ошондой болсо керек. Эми көрөбүз даны. Шайлоонун таза ачык өтүшү демек БШКга көз каранды экен да? Жок. Көз каранды эмес. БШКга көз каранды эмес. Бийликеби? Албетте бийликке көз каранды. Шайлоону бийлик өткөзөт. БШКнын 12 мүчөсү бүт республикада болуп аткан процесстерди карай албайт. Шайлоону бийлик өткөзөт, шайлоону бийлик бузат, революцияга бийлик алып келет. 20-жылдагыдайгачы. Тойгунал мырза, айтыңызчы, сизди чүйдүн тың чыкмаларынын бири катары баалап жүрүшөт да. Анан учурунда албетте сиз мамлекеттик кызматта жүргөндө, депутат болуп жүргөндө, мындай баягы көп маселелерди чечүүгө, өзгөчө кадр маселелерин чечүүдө сиздин таасир өзгөчө болгондугун айтып жүрүшөт. Азыр кызматта эмессиз, ошол таасир барбы? Аны эми эл айтсын да, мен кантип айтам. Эми сиздин таасирди өзүңүз баалай албайсызбы? Баалай албайм. Эл баалаш керек да. Эл баалаш керек. Эми анда азыркы бийликтин кадр саясатына ынанасызбы? Жок, мисалы акыркы маалда жакшы министрлер коюлду. Бишкек менен Оштун мэрлери жакшы жигиттер болду. Көп жакшы жактары бар, анын калыстык үчүн айтыш керек да, жакшы балдар келип атат. Аны эми бара-бара көрөбүз. Жакшы балдар бул кай жагынан алганда? Кесипкөйлүгү? Кесипкөйлүгү. Мен ар дайым айтам, хороший человек это не профессия депчи. Именно кесипкөй адамдар келип атат да. Анда ушундай мыкты кадрлар менен биздин экономикада эмнеге жылыш болбой жатат деп ойлойсуз? Же бул башка факторлордон көз карандыбы? Бул эми эң биринчи биз сырткы фактордон өтө көп көз карандыбыз, билесиңер. Экинчиден система болбой атат да. Система түзүлбөй атат. Жакшы система түзүлүп кетсе, кандай мисалы система? Эми аны мен бир күн кечке айтышым керек система боюнчачы. Азыркы системада көп туура эмес жактар бар. Анан кийин аны көпкө айтыш керек. Хотя бы ошо двухуровневый бюджет дегени бар. Жергиликтүү акимдердин эч кандай ролу жок. Эчтекеге айланыштырбай, бийликтин баарын бир жерге топтоп койгон. Өкмөт менен финанс министрлигине. Бул бир жагы. Экинчи жагы текшерүүчү органдар өтө эле көп. Бизде мыйзамдар ушундай жазылган, мындай кылсаң дагы мыйзамды бузасың, мындай кылсаң да мыйзамды бузасың. Анан кийин фискалдык органдар жетекчилер кылт этсе эле барып баса калат. Ошо менен жетекчилердин баары кыймылдабай эле отурат. Мен аны убагында Атамбаевка да айткам, Жээнбековке да айткам. Биздин текшерүүчү органдарын санын кыскартыш керек. Жетекчилерге биртике иштегенге мүмкүнчүлүк бериш керек. Анан мисалы аким, губернатор эчтеке маселе чечпесе, анан кийин бир кадрлык маселеге кирише албаса, ошо менен
бир тараптуу болуп калганда өкмөт өзүнө өтө көп функцияларды, милдеттерди алып алган. И жетишпейт. Азыркы баш мыйзам боюнча эми болгон жоопкерчиликти президент өз мойнуна алары жазылды, өзү дагы аны айтып атат. Ана мен сурайын дегеним, сиз мына өзүңүз деле айтып өттүңүз, коомчулук жакшы билет, саламаттык сактоо министри болуп иштедиңиз, милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондун жетектедиңиз да. Азыркы коллегаңыз, кесиптешиңиз Бешеналиев мырзанын ушул соңку иш-аракеттерине сиз кандай баа берет элеңиз? Анткени мына азыр пандемиянын шартындагы жасаган иш-аракеттери сиздин көңүлүңүзгө толдубу, толобу? Эми азыр Кыргызстандын башына да, саламаттык сактоо министринин башына дагы алтын кишап келип койсоң дагы экономика оңолмоюнча система оңолбойт. Экономикасы начар мамлекетте саламаттык сактоо системасы эч качан жакшы болбойт. Ал бир персонага көз каранды эмес экен да? Бир персонага көз каранды эмес. Эми больницаларга акча жетпейт, баары ремонттоо, дары жок, оорлук көп. Анан кийин кантип оңолмок эле алчы. Айтып атпаймынбы, алтын министр коюп койсоң дагы алтын министр эчтеке өзгөрбөйт. Бул негизинен биздин мамлекет алдыга чыгып, мындай бир экономикалык жактан оңолуп, туура жолго түшсөк гана барып, бардык жагынан оңолобуз да. Айтыңызчы, жана бүгүнкү күндө биз коррупция менен күрөш деп жатабыз да. Сиз кичине жогоруда учкай токтолуп өттүңүз. Бүгүнкү президенттин ушул коррупцияга каршы күрөшүү аракеттери чыны менен эле мындай реалдуу, тандалма эмес жүрүп жатат деп ишенесизби? Жок. Коррупция менен күрөшүү тандалма жүрүп атат. Өзүнө жаккан убагында келип алдына жыгылгандарды тим коюп атат. Мисалы? Мисалдын кереги жок. Ал эми өзүнө жакпагандарды куздуруп атышат, камап атышат. Ушундай болуп атат. Тандалма түрдө жүрүп атат коррупция менен күрөш. Республика чакан, кимдин эмне кылып жүргөнүн жалпы эл билет. Ошон үчүн менин оюмча тандалма күрөш болуп атат коррупция менен. Бул жолдон кайтыш керек. Коррупция менен күрөшкөндүн дагы чеги болот, туура жагы болот. Анан эми мисалы Кумтөр боюнча эң күнөөлүү адам Акаев менен Бакиев да. Аны баарыбыз билебиз. Бер жактагы эле баягы кыргызча айтканда айран ичкен кутулду, аяк жалаган тутулду деп эле, бер жакта тиешеси жок адамдар эле жоопко тартылып атат да. Сиз кандай рецептти сунуш кыласыз анда? Мен айтып атпаймынбы? Өз ара тытышканды токтотуш керек. Биз ушинтип эле тытышып отуруп, өткөндө да интервьюда айттым, мамлекеттин түбүнө жетпесек болду депчи. Биз азыр ынтымакка келип, мына Садыр Жапаров айтып атпайбы өзү? Бардык өткөн нерсени мындай токтотуп, анан эми алдыга жылалы кой эми бири-бирибизди чукткан токтотуп бир ал элдин келечеги үчүн аракет кылалы деш керек да. Анда азыр Актар эмес, көктөр эмес, кызылдар эмес, бир багытта кетели деш керек да. Азыр анда мындай камакка алынгандардын бардыгын камактан бошотуш керек деген ойдо экенсиз да? Бир топ саясатчылар бар да. Күнөөсү болсо. Бийлик эми күнөөсү бар деп атат да. Күнөөсү болсо биринчи күнөөсүн далилдесин да. Туурабы? Үй камагына отурсун, күнөөсүн далилдесин, анан барып жазага тартсын да. Анан тапырлатып эле четтен киргизе берсек болбойт деп ойлойм. Кумтөр боюнча мамлекеттин жүргүзүп аткан иш-аракетине кандай баа бересиз? Кумтөр боюнча мамлекеттин кылып аткан аракети жакшы, бирок туура эмес. Кайсы жагынан? Биз Кумтөрдү 2009-жылкы келишим менен эле толугу менен алдырганбыз. Конституцион суд менен келишимди бекитип бергенбиз. Кумтөр центрде компания эмне кылса да биз макулбуз. Буларга тийишпейбиз. Булардыкы туура. Соттошсок да четтен барып соттошобуз депчи. Менин оюм боюнча албетте аракеттери кылып атат. Ал жакшы, бирок биз бул жерден мүйүз тилейбиз деп кулагыбыздан айрылышыбыз мүмкүн да. Анткени эл аралык соттордо алардыкы, алар юристтер абдан күчтүү, келишимдердин баарын тууралап дайындашкан.
бир үмүтү жана экоцит боюнча утуп алабызбы деген үмүт бар, эми бирок ал деле кыйыныраак. Анын үстүнө мына Атамбаевди Кумтөргө аралаштырып жүрүшөт. Атамбаев конституцияга киргизген экоцит боюнча кылмыштар срок давности жок депчи киргизген. Азыркы конституцияны алып салышыптыр. Так что булардан мамлекет үчүн бир жаман жыйынтыктарды алып келиши мүмкүн да. Демек, бул жерде мамлекеттин жеңишине бир аз күмөнүңүз бар экен да, бар. Бирок мен дагы Кыргыздын жанагы катары ушу Кумтөрдүн жанагы компания бизди ушунча кыргыз элин алдап кеткенин ачуум келет. Мен да жүрөгүм ооруйт. Кумтөрдүн алтыны Кыргызстан үчүн иштесе биз Швейцариядан да жакшы жашамакпыз. Анан эми тигилер кылчысын кылып кетти да. Регионализм маселеси жөнүндө сурагым келип атат. Бир топ саясатчылар менен сүйлөшкөндө бул коркунуч бизден алыс эмес экендигин айтып калышат да. Анан муну кээде ойлойсуң, карапайым адамдар эмес, ошо сизге окшогон эле саясатчылар чыгарып, көбүртүп, жабыртып аткан жокпу? Эми мен өткөндө да айттым, регионализм маселеси бар, акыркы маалда күчөп атат. Бул мурун бар болчу, эң күчөгөнү Акаевдин маалында күчөдү. Ошто жогорку жайдын көбүн ачып салдык. Түштүктүн жаштары түштүктө калды, түндүктүн жаштары көбү түндүктө калды. Баягы аралашып үйлөнгөн болбой калды. Мына мен Ноокаттан келинчек алгам. Мен курсташтарым Көлдөн, Нарымдан алып биз эл аралашып жакшы болуп келаткан да. Ошо жол менен кете берсек, биз эмгиче жакшы аралашып калмакпыз. Мына менин досторум баары ошо маалда түштүктөн Мединститутта көп окуучу, баары ошол жакта тез каттап турам, катышып турам. Мага регионализм маселеси тиешеси жок. Ал эми кээ бир саясатчылар ал маселени колдоп, мындай кандай десем, көп козгоп жүрүшөт да. А бирок жалпы элге айырмасы жок. Негизи жалпы элдин тилеги Кыргызстан акыр алдыга жылышыбыз керек деген тилек да. Регионализм жөнүндө сураганда, жана сиздер өткөрө турган 17 сентябрдагы иш-чарада дагы Алмазбек Атамбаевди колдоп чыккандар негизи ушул эле Чүй Боору, ушул эле Кой Таш, ушул эле аймак деп дагы жүрүшөт да. Мындай айткандарга кандай жооп берер элеңиз? Мен эми республиканы кыдырып жүргөн адаммын, жакында эле Ошко тойго барып келдим. Негизинен Атамбаевдин рейтинги республика боюнча эле жакшы. Баткенде да бар, Ошто да бар. Эми Чүйдө көбүрөөк албетте, эми башка региондордо азыраак. Бирок негизинен жалаң эле чүйлүктөр Атамбаевди колдоп атат дегенге мен макул эмесмин. Аны өзүңүз деле эми журналист катары социалдык сурамжылоо жүргүзүп көрсөңүз билинет. Атамбаев реванш алып кайрадан бийликке келейин же ушул менин эң жакын шакирттерим бийликке келсин деген идеяны, ойду кыйтып жатат дегендер да болуп жатат. Эми эң биринчи Атамбаев эң жакын шакиртин алып келип көрдү. Ал ким? Сооронбай Жээнбековду. Экинчиден мен Атамбаевдин кайра президент болуп келишине каршымын. Бирок ою бар анда эмне ал кишинин? Андай ой деле жок, бирок мен мына каршымын. Анын өзүнө да айткам. Анткени Атамбаевдин да туура эмес кетирген кемчиликтери болгон. Тегерегиндегилердин көп кишинин көңүлүн калтырган, көп туура эмес жашаган. Ошон үчүн баягы элде өч алуу башталабы деген кооптонуу пайда болот. Ошон үчүн башка адамдар келиш керек. Мейли жаштар келсин, 50дөн өткөн, иштеген, билимдүү жаштар келип иштесин. Садыр Жапаров сурогун аягына чейин иштесин. Эч ким каршы эмес. Бирок мен тилегим биз Кыргызстанды кийинки муундарга жакшы мамлекет катары калтырып кетишибиз керек да. Азыр биз чоң коркунучта турабыз да. Азыр бийлик Алмазбек Атамбаевдан бир аз чучулап атат деген дагы сиздин кесиптеш саясатчыларыңыздын пикирин угуп калып атам. Дегеним учурунда досу Сооронбай Жээнбеков дагы Атамбаевдан мындай тырмакчанын ичинде алганда коркуп, абактан чыгарган эмес деп айтып атышат да. Атамбаевдан корко турган эмне мындай кооптуу жагдайы бар? Эми негизи мен өткөндө да айттым, Атамбаев түрмөдө болобу, эркиндикте болобу,
бийликке кандайдыр бир тескери таасирин тийгизет. Кандай таасир? Мисалы мен Тыш жатпайбы? жок, эми тарапташтары бар. Анан кийин өзүнүн партиясын алып чыгат шайлоого. Бирок Атамбаев түрмөдө жатканга караганда эркиндикте жүрсө, кооптуулугу азыраак болот да. Мен өткөндө да айттым, Садыр Жапаровду былтыр августта эркиндикке чыгарып берсе, катардагы эле саясатчы болуп калмак. Президент болмок эмес. Ошон үчүн Атамбаевди дарыланууга жибериш керек, дарылансын, ошол жерде жүрсүн. Анан эми көп болсо партиясынан 10 киши келер же 5 киши келер. Ал парламентте чыны менен ар кандай ойлор болуш керек да. Баягы Кыргызда бир жакшы салыштыруу бар эмеспи? Душманыңды алыста эмес, өзүңдүн жаныңа алып жүргөнүң мындай коопсузураак болот депчи. Алыс жүргөндө караганда өзүңдүн жаныңда жүргөнүң коопсуз болот депчи. Эми саясатта ар кандай айтыла берет да. Кыргыздын макалдары деле көбү бири-бирине каршы келип атпайбы? Ошондой эле нерсе саясат делечи. Алмазбек Атамбаев мен өзүм менен бирге эски саясатчыларды ала кетем деп айтты эле да. Азыр деле негизи жалпы коомчулукта көбүрөөк саясатка жаңы жүздөрдүн, жаштардын келишин каалап тургандай да. Дегеним эски саясатчылардан чарчагандай да. Андай болсо, ошо сизге мисалычы ушундай ойду айткандарга сиз кандай жооп берер элеңиз? Мен туура эле жооп берем. Туура эле. Бирок жаштар бир кылган ишин көргөзүп, колунан келгендер келиш керек да. Анан эле мен ар дайым айтам. Бара-бара такшалат да. Бара-бара такшалганча мамлекет каяка барат? Мына өткөндө жана революциядан кийин бир жетекчи жетектеп калыптыр бир жерде. Виза кой деп көтөрүп барса, жана кагазга виза деп жазып коюптур. Мен ишенген жокмун, койгулаш десем, чын ошондой болгон экен. Эми адам даярданып барыш керек да. Билимдүү жаштар көп, бирок билимдүү жаштар көбүнчө адептүү, жоош, жулунбайт да. Анан кийин мына парламентти деле айтып атам. Билими жоктор көп. Бардыгы эле парламент жаман деген болбойт. Арасында жакшылары да көп, билими жоктору да бар. Анан алар закон кабыл алып атпайбы? Анан кийин законду өмүр жолу бар, тажрыйбасы бар киши кабыл алыш керек да. Анан базарда 2 контейнери бар келип эле закон кабыл алып атса, анан жалпы элге кыйын болот да. Ар бир өйдө жактан туура эмес кабыл алынган чечим жалпы элдин жашоосуна таасир этет да. Мурунку президенттердин кол тийбестигин алып салуу маселеси дагы байма-бай көтөрүлө калчу болду. Колдойсузбу, жокпу? Туура эмес бул. Туура эмес. Керекпи? Мен убагында Түштүк Кореяда элчи болгондум беле. Биз да ошолордун жолуна түшүп алдык. Улам эле кызматтан түшкөн президенттин камай беришет да, аларчы. Биринчи камап, биринчи камай эле келтет да. Биз да ушинтип бири-бирибизди камай берсек каяка барабыз? Бул туура эмес жол. Эми президенттерди да коррупцияга аралаштырбаш үчүн система болуш керек. Бизде парламенттик башкаруу болуш керек. Мейли президент болсун, күчтүү президент болсун, бирок азыркы конституцияда парламенттин кулак мурдун баарын кесип салган туура эмес да. Парламентти көзөмөл керек. Бирок парламент өзү мындай чабал болуп жатпайбы? Сиз айтмакчы, баягы жарым элемент криминалдар дагы келип алган дегендиңиз эле го. Аны эми өзүбүздүн эл шайлап атат да. Туурабы? Өзүбүздүн эл шайлап атат. Кыргыздын жакшы сөзү бар. Бузук айылга бучук молдо деп коет. Ошо депутаттарды айылдагы элдерибиз шайлап атат. Анан демек биз ошондой парламентке татыктуубуз. Башка жактан келип добуш берген жок да. Муну өткөн шайлоодо көрдүңөр, Мекеним Кыргызстан менен Биримдик партиясы менен акчаны сапырбадыбы. Туурабы? 2000 сомдон алышты. Эми 2000 сомдон мейли алышсын, бирок баргандан кийин мындай ойлонуп шайлап койбой. Эл деле кыйналып атат дечи, колунда жок. Бирок эми баргандан кийин өз оюн эметип коюш керек да. Жок. Айтыңызчы, негизи эки дос деген маселени өзүңүз кыйытып өттүңүз. Анан ошо эки достун бирини же президентке, же Камчыбек Ташиев жөнүндө болуп атат да бул оюңуз. Жолугуп көрдүңүзбү ушул алар бийликке келгенден кийин? Жок, жолуккан жокмун. Жолугам деп аракетте кылган жокмун. Эгер сизге алар жолугушууну сунуштап, ачык пикириңизди айт десеңиз, кайсы 3 сунушту биринчи белгилеп айтар элеңиз? Айтып атпаймынбы?
жанатан бери. Биринчи саясий туткундарды камаганды, кустурганды токтоткула демекмин. Саясий туткун сиздин оюңуз боюнча Алмазбек Атамбаев, Көп. Ошо эле Темир Сарыев, ошо эле Жеңиш Молдокматов, ошо эле жана Куренов, көп баарын айтып отурсаң. Буларды андан мурун отургандар бар. Эми буларды биздин соттордо бир бисмилла дегендер 15 жыл беришет да. Адамдын өмүрүн ойлошпойт да. Бир тоо курдаган балага 5 жыл беришет. Мындай бир эми 1 жыл камап койсо болот, 2 жыл камап койсо болот. 5 жыл берип койсо, 5 жыл деле түрмөдө отурган бул оор да. Даң деп эле 20 жыл беришет да. Даң деп эле 15 жыл беришет, 10 жыл беришет. Ошо Кудайдан коркушпайт да. Ошон үчүн муну караш керек да. Анан кийин ошо тынч жашайлы, алдыга жылалы деген эле ой. Ошол эле ойду айтмакмын. Мисалы алдыдагы ошол парламенттик шайлоонун алдында мен кайсы партиям аркылуу барам, же бир мандаттуу округтан барамбы, же барамбы деген нерсе белгисиз деп айтып өттүңүз да. Белгисиз, чыны менен белгисиз. Эгерде меники ушул күндө айкын болсо айкын эле айтмакмын. Мен эч качан мындай, мен жакшы билгендерден сурап көрсөңөр, мен өз оюмду ар дайым ачык айткан адаммын. Ачык айтам, момдай деп. А саясатсыз жашай бересизби? Жашап эле келатпаймынбы канча жылдан бери. Ишкерчилик менен алектенип атасызбы? Ишкерчилик менен алектенип эле. Мен өмүр бою ишкерчилик менен алектенем. Мен врач болуп иштеп жүргөн дүйүмдү 30 кармачымын. Мамлекеттик кызматта туруп деле? Мамлекеттик кызматта туруп деле мал кармайм. Эми тамаша иретинде айтайын, баягы «Бриллиантовая рука» деген кино болуп калды бала кезде. Ошондо Папанов каргайт го Миронов, «Чтоб всю жизнь на одну зарплату жил» депчи. Мен а дегенде түшүнгөн жокмун. Анан кийин ойлонуп көрсөм, өзүң аракет кылбасаң болбойт экен да. Челнокто болдум мен. Кытайга бардым челнок, Иранга бардым челнок болуп. Эми жалаң врачтын айлыгы эмнеге жетет? Мал бактым, ушул күнгө чейин мал карайм. 55 гектар бед айдайм аренда калып. Эми бала чаканы багып аракет кылыш керек да. Соңку суроону берейин. Эртең бийлик ушул билдирүүлөрүңүз үчүн келиңиз сүйлөшөлү десе, же жана социалдык түйүндө жазылгандай кылмыш иши козголуп кетсе, анын баарына даярсызбы? Даяр болгон үчүн чыгып атам да. Даяр болгон үчүн Демек, чыгып атам да. оң минус плюстарын таразалап көрдүңүз. Мен айтып коеюн, өткөндө да айттым эле, калыс сөзүн айтпаса аксакалдан не пайда дейт. Мен калыс сөзүмдү айтып атам. Кудай буйруса 7-октябрда 63-кө чыгам. Анан эми ким кандай түшүнөт, өзү билсин. Эң биринчи адам өзүнүн алдында таза, Кудайдын алдында таза болуш керек да. Оюн ачык айтыш керек. Кара курсактын кулу болбош керек. Кызмат да кетет, байлык да кетет, бийлик да кетет. Бирок сен өзүңүн алдында таза болуп, бала бакыраңа жакшы ат калтырыш керек да. Чоң рахмат, анда сизге ийгилик каалайбыз. Рахмат.